Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 13. Рух дүйнөсү. Биз рухтун дүйнөсүнө кирдик. Биздин кийинки функциябыз түшүнүү жана натыйжалуулукту жогорулатуу болуп саналат. Бул бир күндө эле келбейт. Бул менин жашоомдо өмүр бою улануучу нерсе. Кирди деген сөз менен рухтун дүйнөсүнө кирдик деген фразанын маанилери абдан чоң. Алар иш-аракетти, боштоону, ишке кирүүнү менен рухий жактан өсүшүмдүн шартын билдирет. Анткени рух бул менин материалдык эмес бөлүгүм. Менин рухий жактан өсүүмө тоскоолдуктар бул өзүмчүлдүк жана дүйнөлүк нерселерге материалисттик көңүл буруу. Руханийлик бул дүйнөлүк нерселерге эмес, рухий нерселерге берилгендикти билдирет. Бул мен үчүн Кудайдын эркине баш ийүүнү билдирет. Мен рухий деп төмөнкүлөрдү түшүнөм. Чексиз сүйүү, кубаныч, чыдамкайлык, боорукерлик, жакшылык, ишенимдүүлүк, өзүн өзү кармай билүү жана момундук. Мен өзүмчүлдүктүн, абийирсиздиктин, таарынычтын жана коркуунун менин бир бөлүгүм болушуна жол берген сайын мен рухий нерселерге бөгөт коем. Мен соолукту сактаган сайын рухий жактан өсүү өмүр бою улана берген процесске айланат. Менин максатым рухий жактан өсүү. Мен эч качан рухий жактан жеткилендикке ээ боло албасымды кабыл алуу.